Урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар. Мен бүгүн сиздерге ачык кайрылып түз сүйлөшүүнү чечтим. Анткени алдыда 2020 жылдын 4-октябрында абдан Кыргызстан үчүн маанилүү, тагдыр чечилүүчү шайлоо турат. Мен сиздердин маанайыңыздарды түшүргүм келбейт. Бирок азыр Кыргызстанда абал абдан оор. Экономикалык кризис, кадрдык кризис, тышкы карыздын көлөмү кескин өстү. Мына мен кече шейшемби күнү акыркы жогорку кеңештин жыйынына катыштым. Биз жогорку кеңеш бир күндө 150 миллион доллардай карыздалдык. Кыргызстандын мамлекеттик карызы азыр 5 миллиард доллардан ашты. Бирок ошого карабастан биз азыр деле өкмөт сырттан карыз акча алууну улантууда. Эгерде эртең карыз алган мамлекеттер карызды төлөө убагында төлөбөсө кандайдыр бир проблема болот деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондо күчтүү парламент, күчтүү өкмөт гана биздин 1 метр жерибизди, кенибизди бербей караманча каршы турушубуз керек. Урматтуу мекендештер, мен азыр Ысык Көл облусунда турам. Буга чейин ушул 6-чакырылыштын парламентинин депутаттары Ысык Көлдөгү Кумтөр алтын кенинде Centerra Gold компаниясына канадалык эки чоң мөңгүнү, Давыдов жана Лысый мөңгүсүн талкалоого ушул парламент уруксат берген. Сиздер ошонун баарын эстеңиздер. Кайсыл партиялар ошол убакта караманча каршы туруп, бул чоң мөңгү, эки мөңгү кыргыз үчүн ыйык экенин айтып, караманча каршы туруп күрөшкөнбүз биз. Ошонун бардыгын эске алыңыздар. Сөз эркиндиги боюнча, саясий камоолор боюнча, элдин эркиндигин чектейм деген мыйзам долбоорлоруна биз караманча каршы туруп келдик. Мына келаткан 7-чакырылыш мындан дагы кооптуу, мындан дагы коом үчүн коркунучтуу мыйзамдарды алып келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Азыр бюджеттик таңкыстык 30 миллиард сомдон ашты. Мындан туура 2 ай мурун дүйнөнү апаат каптап, пандемия Кыргызстанга келгенде кыргыз бийлиги, өкмөт, депутаттар, врачтарды алкап, аларды баарыбыз баатырга теңегенбиз. Бирок бүгүн реалдуулук башкача. Ар бир мугалимдерди, врачтарды бийлик алып келип, паспортторун каттатып, ар бириңер 10 добуш алып келесиңер деп, мугалимдерди, врачтарды кордоп атат. Административдик ресурс колдонулуп жатат. Биздин Талас облусунда айрым илген баннерлерибизди түнү менен айрып жок кылган учурлар дагы катталып жатат. Бийликтин бул кысымы, басымы, зордук, зомбулугу, бизге болгон бут тосуусу, тоскоолдуктары бизди эч кандай сындыра албайт. Биз өзүбүздүн жөнөкөй элге, адилеттүү жарандарга, калыс коомго ишенебиз. Биз силерге башка олигархтарга, көпөстөргө окшоп акча тарата албайбыз. Бирок биз сиздерге адилеттүү Кыргызстанды, калыс коомду, таза Кыргызстанды сактайбыз деп ишендирип кете алабыз. Урматтуу мекендештер, ата мекен азыр Кыргызстандагы шайлоого бараткан жападан жалгыз системдүү курч оппозициялык партия. Биз накта элдик депутаттарды, күчтүү жаштарды, профессионалдарды, кесипкөй адистерди бир командага чогулталдык. Биздин катарыбызда ак эткенден так эткен калыс депутат Рыскелди Момбеков бар. Ошондой эле 6-чакырылыштагы эң адилеттүү депутаттардын бири Эльвира Сурабалдиева дагы ата мекендин командасына кошулду. Экономиканы түшүнгөн мурдагы министрдин орун басары Элдар Абакиров өзү жаш экенине карабай ийгиликтүү ишкер, кече каран түн түшүп, пандемия башталганда өкмөткө караганда көбүрөөк жардам чогултуп, бүт аймактарда кислороддук станцияларды орнотууга салым кошкон Тилек Токтогазиев дагы ата мекендин катарында барат. Эң жогорку кеңештеги сапаттуу мыйзамдардын автору, адилеттүү депутат, бийликтен коркпой, дайыма ушул элдин таламын талашкан Абдубахап Нурбаев дагы биздин командада. Ата мекен партиясы жаңы, күчтүү жаштарды, профессионалдарды бир командага чогулталдык. Бирок олигархтар, көпөстөр, бийлиги күчтүүлөр, камчысы күчтүүлөр бүтүндөй Кыргызстандын элин сатып алып коебуз же күч менен алардын баарын добушун алабыз деген кыска акыл менен иш кылып жатканын биз түшүнүп жатабыз. Урматтуу мекендештер, өзгөчө врачтар, мугалимдер, мамлекеттик кызматкерлер. Конституциялык мыйзамда так жазылган административдик ресурсту колдонуу, мугалимдерди, врачтарды, мамлекеттик кызматкерлерди кыстап, зордоп добуш бердирүү, аларды мажбурлап паспортторду чогултуу бул кылмыш. Эгерде сиздерди кайсы бир жетекчи паспортторду чогултууга мажбурласа, бийликтин партияларына добуш бересиңер десе, силерди мажбурласа, ал жетекчи жумуштан алынышы керек. Биз силердин ар бириңердин добушуңарды коргоп алганга күчүбүз жетет. Урматтуу мекендештер, биз Конституцияны өзүнүн ордуна коебуз. Баш мыйзам боюнча президент Англиялык королева сыяктуу жөн гана номиналдык статуска ээ болушу керек. Кыргызстанды күчтүү парламент жана күчтүү
өкмөт башкарыш керек. Урматтуу кыргызстандыктар, биз парламентке кирде ушундай күчтүү команда менен көпчүлүктү алып барсак, азыркы өкмөттүн курамын 100% өзгөртөбүз. Азыркы парламенттин табиятын, өзөгүн, мүнөзүн өзгөртөбүз. Парламент азыркында бийликке гана кызмат кылган кнопка баскыч эмес, накта элге кызмат кыла турган, карапайым адамдар менен түздөн-түз иштешкен, бийликтен, президенттен, өкмөттөн, соттон, прокуратурадан коркпогон, күчтүү, адилеттүү, кубаттуу парламент болуш керек. Кубаттуу парламент гана кубаттуу өкмөттү курай алат. Азыркы бийлик бир гана мугалимдерди, врачтарды, мамлекеттик кызматкерлерди гана шайлоого пайдаланбастан, булар кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн, криминалды дагы шайлоого пайдаланып жатат. Урматтуу мекендештер, эгерде ата мекендин азыркындай жаш, саясий эрки күчтүү, духу күчтүү, принциптери бар таза команда келсе, криминалды, кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн, азыркында врачтарды, мугалимдерди шайлоого мажбурлаган жетекчилердин бардыгын жоопко тартабыз. Биз келгенде алар өздөрү кызматынан арыз жазып кетүүсүнө туура келет. Урматтуу мекендештер, күчтүү парламентти куруш үчүн биз системаны өзгөртүүнү сунуш кылабыз. Азыркындай парламенттик шайлоого партиялар дөңүнөн гана келип атат деген түшүнүк болбойт. Биз сунуштаган системада шайлоочу партияга добуш берип, анын ичинде конкреттүү фамилияга дагы добуш бере турган кылышыбыз керек. Ошондо жалаң элдин таламын талашкан күчтүү депутаттар гана парламентке келип, жумушка келбеген, өзүнүн бизнесинен башканы ойлобогон, кеп башын гана ойлогон адамдар келбейт. Мен кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн бири улуу инсан Жусуп Абдрахмановдун келгесинде турам. Буга чейин кыргыз мамлекетин түптөгөн интеллигенция, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов сыяктуу Кыргызстандын каймактары бизге ушундай мамлекетти калтырганда болгону 30 жаштын тегерегиндеги жаштар болгон. Алар Кыргызстанды адилеттүү, эркин, байгер, өнүккөн мамлекет болот деп кыялданышкан. Бирок ошондой өнүккөн, байгер, экономикасы өнүккөн таза Кыргызстанды азыркы парламент, азыркы өкмөт кура алабы? Албетте жок. Азыркы кыргыз өкмөтү экономиканы, өндүрүштү жолго койгонго таптакыр жөндөмсүз. Биз буларды 100% алмаштырышыбыз керек. Өкмөт азыр сырттан карыз алып гана айлыктарды берүү менен алек болуп калды. Урматтуу мекендештер, биз азыркы парламенттин табиятын, мүнөзүн түп тамыры менен жаңылашыбыз керек. Биздин чакан Кыргызстанды, элди дөңүнөн сатып алам деген партиялар пайда болду. Мен билем, ар бириңердин үйүңөргө чейин барып, силердин добушуңарды сатууга үндөп жаткандар бар. Бирок, урматтуу мекендештер, биз келечекти, балдарыбыздын келечегин, Кыргызстаныбызды ошол акчага содулап жибербейли. Биз башкаларга окшоп акча таратып албасак дагы, бирок адилеттүү, таза Кыргызстанды курууга кепилдик беребиз. Урматтуу мекендештер, терең акыл калчап, келечек үчүн ойлонуп көрүңүздөр. Ата мекен партиясы ар бир кыргызстандыкка кайрылат. Добушуңарды сатпагыла. Уурларга, коррупционерлерге, кландарга, туугандашкан системага биз баарыбыз каршы туралы. Туугандашкан, кландашкан коррупционерлердин командасы келип, биздин парламентти алып, өкмөттү алып, бүтүндөй мамлекетти башкарууну көздөп жатат. Биз Кыргызстандын эли ага жол бербешибиз керек. Биз Ата мекен партиясы, биздин команда, биз эч качан бийлик үчүн кызмат кылбайбыз. Биз карапайым эл үчүн, өзүбүздүн жарандарыбыз үчүн адилеттүүлүккө, калыстыкка кызмат кылабыз. Ата мекен партиясында саясий эрки, духу күчтүүлөр, принциби бар таза жаштардын бардыгы чогулду. Ата мекен сөзүнө турат бекен.